Адам таппай атам, адам табыш өтө кыйын экен, эч кимди кыстыра албай атам, баары тең эле жок дейт го. Бул бизнести түшүнбөй атам, эмнеден башташ керек, өзүм эмне кылыш керек, мындай баштай албай атам, мага баштаганда жардам бергилечи. Адамдарды эч актив кылдыра албай атам. Соода жакшы эле болуп атат, адамдар актив болуп атышат, соода кылып атышат, бирок бир жолу алат экендан экинчи жолу албай ошол ойдон группада көп адамдар бар, бирок соода жок болуп калат экен. Өзүм нелерди заказ беришим керек, эмне товарларды алышым керек, мен билбей атам. Заказ кетиришим керек сөзсүз. А белегин кантип алам? Катталышат, эми алам дейт, анан ошол ойдон жок, заказ да жок, өзү да жок болуп кетишет. Салам достор, сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүн биз сиздер менен 100 000 сомго карай негизги 9 баскыч жөнүндө сүйлөшүп кетели. Башкача айтканда, жаңылардын жана лидерлердин негизги басып өткөн деңгээлдери жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Ар бир деңгээлде өзүнүн проблемасы, ар бир деңгээлде өзүнүн кыйынчылыктары бар. Ошол жаңы келген адам же лидер болсо, ошол мезгилде менин негизги проблемам ушул проблеманы эч чече албай атам деп, ошол кыпындай кичинекей болгон проблеманы, тажрыйбасы бар адамдар үчүн ал кыпындай кичинекей проблема. Ошол кыпындай кичинекей проблеманы өтө чоң көрүп алышат дагы. Ошол проблеманын айынан бул бизнести таштап коюшат же бизнеске көңүлү чөгүп кетишет. А эгерде мындай чукул изилдеп карасак, бул болгону кыпындай кичинекей маселе. Ал маселени чечүү үчүн баардык куралдар, баардык шарттар бар. Болгону ошого тиешелүү сабактарды көрүш керек болот. Ошол теманы көбүрөөк изилдеш керек болот. Бирок ошол теманы изилдөөнүн ордуна проблемага башын мойнун бүт салып алышат дагы. Ошол проблеманы окуй чече албай атам, билбей атам кантип деп. Анан ошодон ордунан жылбай, анан катып калышат дагы. Анан кийин кимдир бирөө бул бизнести таштап коет. Кимдир бирөө бул бизнести убактынча таштап коюп, көп убакыт иштеп атам деп коет, бирок иштебей аткан болот. Кыймыл-аракет жок болот. Ар бир баскычтын өзүнүн кыйынчылыгы бар. Анда эмесе баштайлы. Биринчи баскыч. Эмнеден баштайм, эмне кылыш керек, өзү эмне жасаш керек. Бул көпчүлүк жаңы эле келгендердин проблемасы. Мен да бир убакта алгачкы жолу тармактык маркетингге келгенде, эмнеден баштайм, кантип жасайм деген суроолорго жооп ала алган эмесмин. Эч кандай сабак бар экенин билген эмесмин. Мага айтышкан да эмес, сабакка келип да айтышкан эмес. Сабакта ушул нерсени үйрөнүп, ушундай жасаш керек деп бөлүшүп койду. Анан мен алгачкы кадамдарын жасап, колуман келбейт экен деп таштап койдум. Кимдир бирөө ушул эмнеден баштайм, өзү эмне кылыш керек деген проблемада кабыл болушат, анан кийин бизнести таштап койгондор болот. Бул бул маселеде көбүнчө чечүү үчүн эмне кылыш керек? Презентацияларды мүмкүн болсо кайталап 2-3 жолу көрүп коюш керек. Дароо бир күндө эмес, тыныгуу менен, алгачкы биринчи жолу көрдүңүз, башыңыз туман, башыңыз айланат, Ошол мезгилде эмнеден баштайм деген сабак бар. Бул ишти өзү эмне жасаш керек деген дагы өзүнчө видео бар. YouTube'дан көрсөңүздөр болот, менин каналымда. Же болбосо биздин үйрөтчү сайтыбызда аларды көрсөңүз болот. Жана группаларга бул сабактар ташталып турат. Андан кийин мен ошол кантип эмнеден баштайм деген суроого керектүү тиешелүү көптөгөн сабактар бар. Алгачкы кадамдар, алгачкы сабактарды көрүп баштаңыз. Деги эле алгачкы көпчүлүк сабактарды, бул бизнес жөнүндө түшүнүк берүүчү сабактарды, эмне жасаш керек, эмне кылыш керек деген сыяктуу темадагы сабактарды, ошондой эле адамдарды кантип каттайбыз, кантип табабыз, кандай продукцияларды алып көрсөк болот, кандай продукциялар бар, кандай ассортименттер бар, ошонун баарын түшүнгөндөн кийин сизде эмне жасаш керек, эмне кылыш керек бүт түшүнүк пайда болуп калат. Бирок башында кээ бир сабактар, кээ бир темалар сиз үчүн бир жолу көргөндө түшүнүксүз болушу мүмкүн. Аны мүмкүн болсо кайталап көрүп койсоңуз, сизде толук түшүнүк пайда болуп калат. Экинчи баскыч. Заказ кетире албай атам, кантип заказ кетирсем болот, эмне продукцияны алсам болот, жана өзү эмне продукциялар бар, Бул жерде дагы аксап калышат, өздөрү актив боло алышпайт дагы. Андан кийин албетте биз жебеген самсабызды мактай албайбыз, Өзүбүз жеп көрмөйүнчө ошол самсаны жакшы же жаман деп, же шашлык айта албайбыз. Өзүбүз жеп көргөндөн кийин биз уже уверенно жакшы же жаман деп айта алабыз. Ага чейин бир бирөөлөргө продукция жөнүндө айтсак, же бизнес жөнүндө айтсак, биз жомок жөнүндө айтып аткандай болобуз. Бирөөлөргө интернет дүкөнү жөнүндө айтып аткан болсок, биз жомок жөнүндө айтып аткан болобуз. Ошол сыяктуу, демек, бул жерде дагы кийинки баскычта кантип заказ кетирүү маселесин үйрөнүп алуу. Ал үчүн приложение жана сайттан заказ кетириш боюнча YouTube'да ошондой эле наставниктериңизде толтура видеолор, сабактар бар. Ошону көрүп, кайра 3-4 жолу жасаганыңызда сизге баары түшүнүктүү болуп калат. Анан ошондой эле ар кандай шаг белектер жөнүндө видеолор бар, аларды да көрүңүз. Бул боюнча сиз дайым куратор наставнигиңизден сурасаңыз, менимче көпчүлүк куратор наставниктер бул темада өтө жакшы айтып бере алышат жана өтө жакшы үйрөтө алышат. Мында проблема жок. Үчүнчү баскыч. Адамдарга сунуш айта албай атам, уялтам, адам таппай атам деген проблема. Адамдарга биринчиден уялып сунуш айта албай аткан болот. Бул биринчи баскыч, ошол жерде биринчи тепкичи. Андан кийинки деңгээл бул мен адамдарды каттай албай атам, кызыктыра албай атам, адамдарды таппай атам.
Мен адам таппай атам, мага каттап бериңизчи, мага адам тапкан жерде бериңизчи, кантип табасыңар, өзүм мен таппай атам дешет. Негизинен бул демек сиз адам каттоо боюнча, адамдарды кызыктыра билүү боюнча, адамдардын суроолоруна жооп бере билүү боюнча, адамдарга презентация айта билүү боюнча, наставниктериңиз менен, кураторлоруңуз менен жолугушууларды уюштуруу боюнча сабактарды көрө элексиз. Бул маселени чечүү өтө оңой. Болгону ошого тиешелүү рекрутинг темада, каршы суроолордун темасында, ошондой эле сатуу сабактары. Сатуу десе ойлобоңуз, сизди сатыш үчүн эмес, сиз продукцияга адамдарды кызыктырып отуруп, ал мен да калайын ошону, мен кайсы жактан катталып алсам болот деген суроолорду бере турган деңгээлге алып келип коюу. Ал үчүн сатуу сабактарын да көрүп коюңуз. Реклама негиздери, анан ошол биз айтып кеткен рекрутинг, группа түзүү темасында толгон токой сабактар бар. Адамдарды кызыктыра билүү, алардын каршы суроолоруна жооп бере билүү, сатуу баскычтары, ошондой эле жолугушуу уюштура билүү. Ушул сыяктуу көптөгөн видеолор бар. Ошол видеолорду, сабактарды көрүп чыгыңыз. Ошол жерде бүт жооптор айтылган. Негизинен эгерде сиз бриллианттар командасында болсоңуз, сизде ушул бизнести куруп кетүү үчүн бүт шарттар түзүлгөн. Баардык темада суроолорго жооптор бар. Ошол сабактарды көрүп жүргөндөр айтышат, негизинен сабактарды көрө берсең эле баардык сабактарга жооптор бар экен. Биз эң сонун командада экенбиз дешет. Демек сиз дагы ошол баскычты өтүп алыңыз. Ошол сабактарды көрүп, конспект жасап, жана көп жолу машыгыңыз. Көп жолу ошол үйрөткөн нерсени кайра жасай берсеңиз, сиз жакшы жасап каласыз. Анан бизнес статистика деген дагы сабак бар, ошондо көрүңүз. Ошолорду түшүнүп алгандан кийин сиз көрсө адам табыш проблема эмес экен деп каласыз. Адамды табыш оңой эле экен. Болгону биз ошонун ыгын жолун билбейт экенбиз. Адам толтура экен дейсиз. Анан сизде кийинки баскыч келет. 4-үncү баскыч. Адамдарды таап атам, адамдарды каттап атам, бирок ошолорду мен актив жасата албай атам, актив кылдыра албай атам, эч ким мисиз заказ бербей атат. Катталып ошойдон сабактарды угуп коюп жок болуп кетип атышат деген суроо. Актив жок. Демек, бул жерде сиз дагы да сатуу сабактары, продукция боюнча билимиңизди күчөтүңүз, реклама негиздери, сатуу баскычтары, сатпастан сатуу жана кардарлардын каршы суроолоруна жооп бере билүү деген сабактар бар. Ушул сабактарды көрүңүз жана продукция боюнча билимиңизди күчөтүңүз. Мүмкүн болушунча көбүрөөк продукция боюнча сабактарга катышыңыз. Анан сиз продукцияны укмуш, сонун кызыктуу кылып кооз айтып бере алатырган болуп каласыз. Ошол сабактарыңызда группада жаңы келгендер үчүн сабактарыңызда продукция жөнүндө айтып берип атып, алардын кызыгуусун ойгото турган болуп каласыз. Ошондой эле шаг белектер жөнүндө айта билиңиз. Ал үчүн сиз жөн эле көрүп койбой, мүмкүн болсо 2-3 жолу ошол видеодо көргөнүңүздү кайра кайталап айтып коюңуз. Продукция боюнча айтып бериңиз. Мүмкүн болсо өзүңүзгө жаккан, өзүңүз жакшы көргөн, өзүңүз колдонуп көргөн, жакындарыңыз колдонуп көрүп, кандай бир натыйжа, кандай бир жактыруу сөздөрдүн, отзывдарды айткан ошол продукциялар жөнүндө көбүрөөк сүйлөп баштаңыз. Анан ошол продукциялар жөнүндө жакшы айтып калгандан кийин сиз башка продукцияларды да жакшы айта билчү болуп каласыз. Көпчүлүк адамдар мен сүйлөй албайм, мен уялам деп келишет, бирок мен силердей сүйлөй албайм деген бизде видео сабагыбыз бар. Ошону көрүп, ошол жерде айтылган тапшырмаларды аткаргандан кийин алар да жакшы сүйлөп калышат, көрсө мен сүйлөй алат экенм дешет. Жана бир нерсени түшүнүшөт, көрсө эгерде сен билсең сүйлөй алат экенсиң теманы билбесең сүйлөй албайт экенсиң деп түшүнүп калышат. Бул жерде дагы ошол көрүнүш, сиз бул теманы азыр продукция темасын жакшы билбей атасыз. Ошол үчүн адамдарды актив кылдырып, продукцияга өзү кызыгып, мен алайынчы, ушундай белектер барбы, ушундай продукциялар барбы, мен заказ кетирейинчи дегенге алып келүү жолун азыр ыгын биле элексиз. Ошону үйрөнүп алсаңыз, сиз үчүн бул проблема болбой калат. Бул да чечилүүчү маселе. Азыркы учурда чоң киреше тапкандардын көпчүлүгү ушул сиз сыяктуу ушул баскычтардын ар бир деңгээлинин өзүндө такалып ошол жерде кыйналган учурлар болгон. Барында тең. Кийинки баскыч, адамдар актив болуп атышат, алгачкы заказдарын кетирип атышат, бир жолу заказ кетирип коюп, андан кийин жок, андан кийин отурушат заказ кетирбей. Качан лотерея койсоң, андан кийин мына алышат. Демек, адамдар бар, бирок туруктуу, такай болуп турчу соода жок. Туруктуулук жок, оборот жок, аз. Бир жолу келип соода алып коюп атышат. Демек, жаңы адам каттасак гана соода бар, жаңы адам катталбаса, ошол эле адамдар кайра соода кылбай атат. Лотерея болгондо, акция болгондо гана алып коюшат. Анан жок. Демек, дагы да проблема сиздин продукция боюнча билимиңизде. Продукция боюнча билимиңизди күчөтсөңүз, продукция боюнча көбүрөөк сабактарга катышсаңыз, жана ошолорду машыгып, көп жолу айтып, машыгып, көп жолу дубалыңызга, мышыгыңызга айтып отуруп, жакшы айтып калсаңыз группада улам продукция боюнча сабактарды, белектер боюнча сабактарды, ошондой эле канткенде сиздин кардарыңыз өзүнүн продукциясын акысыз кылып алат. Ушул боюнча да сабактарды өтүп баштагыңызда, бизде көпчүлүк проекттерде ушул боюнча сабактар өтүлгөн, канткенде сиздин кардарыңыз өзүнүн продукциясын бекер акысыз кылып алат. Бул боюнча сабактарды көрүп, ошол сыяктуу сабактарды өтө баштаганыңызда, сиздин структураңызда, группаңызда адамдар такай улам соода кыла башташат. Бул дагы чечсе боло турган маселе. Бул дагы оңой эле, жеңил эле чечиле турган маселе. Болгону билимдериңизди жана жөндөмдүүлүктөрүңүздү күчөтүшүңүз керек, жана ар күнү өзүңүздү тартипке салып, ар күнү продукция боюнча сабак өтө билишиңиз керек. Жалгыз эмес, балким командаңызда ключевой партнер бар болсо, ошол партнерлор менен ошол сабактарды өтө билишиңиз керек болот.